Саламатсыздарбы. Эмеси же ушунду программасы. Өткөн жума күнү бардык маалымат каражаттары Ош шаардык сотунун судьясы Айнура Сулайманованын кызматтан алынышын жазып чыкты. Бардык журналисттер ал уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү, Казак деген кайман ат менен белгилүү болгон жана жаш кызды зордуктаган деп күнөөлөнгөн Умар Маратовду үй камагына бошоткон деп билдирди. Жана Сулайманова кызматтан ошол Маратовду бошоткону үчүн алынгандай болуп көрүндү. Бирок Сулайманова такыр башка себептерден кызматтан алынган. Умар Маратов болсо 17 январда кайра кармалды. Анткени ошол 17-сине караган түнү Оштогу Народный деген дүкөндү карактаганга катышкан деп күнөөлөнүүдө. Сулайманова аны 8 январда бошоткон жана бир апта ичинде Маратов Ошто биринчи кылмыштуу окуяга катышып, Ошто мурдагы мэринин бир тууганын да сабап жибергенге үлгүргөн. Кыргыз сотторун азыр сот деп атаганга да ооз барбай калды. Умар Маратов мурда дагы бир нече жолу кармалган, бирок ар бир жолу соттор аны үй камагына чыгарып келген. Ал болсо эркиндикке чыгары менен дароо кайра жаңы кылмыш жасап жатат. Соттор кылмыш чөйрөсүнө жардамдашып калганбы? Эми дагы бир Сулайманова деген сот Жалал Абадтын милициясын жарга такап куратып кирди. Жалал Абад шаардык сотунун төрайымы Эльмира Сулайманова 29 декабрда кечинде корпоративден чыгып, ичип алганына карабай машина айдап баратып, башка машинаны койдуруп алган. Аны токтоткон жол инспектору Сулайманованын машинесин атайын токтоочу жерге жеткирип, жана документтери жок болгондуктан анын үйүнө барып, документтерди алып, андан соң канчалык мас экенин дагы текшерткен. Мамазакиров сыяктуу мындай инспекторго алкыш айтып, аны макташкана керек эле го. Бирок ал азыр сотто болуп жатат. Соттун эки жардамчысы окуя болгон жерге келип, Сулайманованы бошотууга аракеттенген, бирок ага жол эрежелери боюнча 17.500 сомдук айып салынган. Сулайманова өзү эки протоколго кол коюп берген, анткени анын мас экени лабораторияда аныкталган жана ал денесин дагы тагалып жүрө алган эмес. 3 минут билесиз. Filo kaça? Doktat filo. Kaça? Oldun sen. Evet. Telefonu toplayın kaça? Telefonu toplayın. Oda kaça? Oldu karman kaça? Elektrdiniz. Бирок кызыктын баары кийин башталууда. Ошол бойдон айып пулду төлөп сот ишин уланта берсе, балким бул окуяга эч кимде эле көңүл бурмак эмес. Бирок Сулайманова январдын башында арыз жазып, ага каршы протокол мыйзам бузуу менен түзүлгөн деп чыкты жана өз сотуна кайрылып, ошол 29 декабрда жол инспектору түзгөн протоколду жокко чыгарууну талап кылды. Инспектор Мамазакиров сотко чакырылды. Күрсүгүнү мыйзамды сыйлайбыз бардыгыбыз, Күрсүгүнүн мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөт аяктайт. Сиздерге алдын ала кабарлама берилген. Эмгиче келип таанышып, каласынан койка чыгарып алып кетсеңиздер болот деп ошол ишти кылбадыңыздар. Сиздердин жагдайыңыздарга байланыштуу сот эртең 22-сине анда 22-сине саат 10-го болот. Кече күнү болгон сотто инспектордун териштирүү башка сотто болсун. Төрайымыңар эреже бузуп атса, анын ишин силер кантип карайсыңар деген жүйөсүн сот Сарыев четке кагып ишти улантты. Бир гана Сулайманын арызы менен байланышкан кагаздар менен таанышуу үчүн инспекторлорго 2 күн убакыт берилди жана эми сот эртең 22 январда уланууга тийиш. Жана Сулайманова утуп чыгарында шек жок сыяктуу. Кылмыш болгон жерде Сулайманова эч чатак салбай бардык кагаздарга кол коюп бергенине караганда, инспекторлорго каршы чыгуу чечими Сулаймановдон жогорураак сот жетекчилигинде кабыл алынгандай. Жана биздин соттор ушинтип кылмыштарды кымырып, мурда кабыл алынган бир дагы ката чечимин оңдобой жатканына караганда, бүткүл сот системасы жакын арада бул ордудан айыга албай тургандай. Бирок ордуну жашыра берсең, ал баары бир кийин ашкерленет эмеспи? Кеп ошондо саламатта калыңыздар.